Бизнес чөйрөсүнө аралашканыма өкүнбөймүн. Анан бизнес чөйрөсүнө аралашкысы келген адамдар биринчи ойлонуусун өзгөртүш керек. Мага да аябай кыйын болгон, анткени гос жумушта иштеп жүрүп, анткени 8-де келчүмүн, о время обед болчу, саат 12-ден 1-ге чейин. Анан кечинде 5-те сумкаңды көтөрдүң, үйгө кетип калдың, келдиң, жумушуңду кылдың, саат тиешелүү, анан кеттиң. Бул ишкерлик чөйрөсүндө андай эмес, сен круглосуточно иштегенге даяр болушуң керек. Эгерде ошол нерсеге сен туруштук бере алсаң, астыга иштеп аракет кылыш керек. Көп иштелет да, жеке ишкерлердин баары ашыкча иштейт. Ашыкча иштегенге сенин организмиң дагы, ойлонуң дагы, үй бүлөң дагы даяр болуш керек. Ушул этаптардан өттүм. Мен круглосуточно иштеген күнүм да болгон, уйкум келип атат, бирок ал жумушту бүтүрүш керек болгон. Ошол учурдан да өттүм. Мен кош бойлуу учурда ачып калдым да, анан 2 ай иштеп баштаганда эле мен уже кичинекей жана Малика кызым төрөп чыккандан кийин мен үйгө чалып жумушка чалып атам да, эме депчи. Заказдар кандай болуп атат? Жакшы эле иштеп атасыңар, эмне кылып атасыңар? Тиги муздатышкарды жыйнадыңарбы? Уже контролдоп тиги эметип, жана тигилер күлүшөт да. Сиз эмне төрөдүңүзбү, чыктыңызбы? Кое туруңузчу жумушту депчи. Анан сен анткени сенин мойнуңда жоопкерчилик бар. Сен ошо акырында сен жооп бересиң. Сен түшүнөсүң да ошонучу, ошол жоопкерчиликти башыңда болгон үчүн ошондой тынчсызданат экенсиң да сен.